чоң долбоорлорду ишке ашырып келгенбиз биргеликте. Нары шаарында коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоорун ишке ашыруунун алкагында тегерек стол өткөрүлдү. Жаңы башталган долбоордун максаты климаттын өзгөрүшүнө туруктуу социалдык экономикалык инфраструктурага жергиликтүүлүктү жакшыртуу жана аялдар менен жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Кыргызстандын 40 районунан 40 айыл аймагы тандалып алынган. Коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоор Кыргызстандын 7 облусунун 40 районунан 40 айылдык аймак тандалып алынган. Ага социалдык объекттерди, бала бакчаларды, мектептерди, медициналык мекемелерди, ошондой эле жылуулук, электр, суу менен камсыз кылуу жана ирригация системаларын оңдоого байланышкан долбоорлорго гранттар берилет. Андан тышкары конкурстук негизде экономикалык чакан долбоорлор ОСОП концепциясынын механизмдерин колдонуу ишке ашырылат. Ар бир айыл аймакка гарантированно деп коет го 450 миң АКШ доллары каралган. Андан тышкары экономикалык долбоорго 300 миң АКШ доллары каралып атат. Бул конкурстук негизде болот, экономикалык багыт. Андан тышкары дагы ушул Трастовый фонд аркылуу 2 миллион АКШ доллары каралып атат. Бул да конкурстук негизде жеке бала бакча ачканга уруксат берилет. Долбоорго бөлүнгөн жалпы сумма 27 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинен 25 миллион доллар дүйнөлүк банк тарабынан, 2 миллион доллар эрте билим берүү боюнча өнөктөштүк фондунан каржыланган. Аталган долбоор Кыргыз Республикасынын концептуалдык программаларына жана стратегиялык пландарына шайкеш келип, айылдык аймактардын социалдык экономикалык өнүгүү программаларынын негизинде жана коомчулуктун демилгелери менен өнүктүрүү механизмдеринин негизинде ишке ашырылат. Эмне долбоорлор болбойт десек, бул жерде көмүрдү колдонууга дүйнөлүк банк уруксат бербейт экен. Андан тышкары жанагындай химиялык элементтерди чыгарууга, өндүрүүгө, иштетүүгө уруксат бербейт экен. Андан тышкары ушул айыл өкмөттүн балансасындагы эмес объектилерге уруксат берилбейт экен. Мындан сырткары коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун аткаруусунда айылдарды таза суу менен камсыздоону жана санитарияны өнүктүрүү долбоору иштеп жатат. Бул долбоорго жалпы 43 айыл кирип, бүгүнкү күндө 15 айылда куруу иштери жүрүүдө. Бүгүнкү иш-чарада долбоорго катышкан Нарын облусундагы 14 муниципалдык ишканаларга жана 5 райондор аралык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда компьютердик жабдуулар тапшырылды. Айылдар таза суу менен камсыздоо программасынын алкагында ушул муниципалдын ишканалардын иштерин потенциалын андан ары жогорулатуу үчүн ушул АРИС программасы тарабынан компьютерлер берилип атат. Бул компьютерлерди алуу менен ошол жердеги муниципалдык ишканалардын иши жакшырып, маалыматтарды тез убагында алып, сан ариптештирип бир тез баягы иштөөгө көмөк көрсөтөт. Буга чейин суу менен камсыздоо системасы аяктаган 4 айыл аймагынын айыл өкмөт башчыларына 2024-жылы 4 комплект компьютердик жабдуулар берилген. Бул жабдуулар азыркы тапта биллинг системасы менен иштөө үчүн колдонулуп, абоненттерди жана ичүүчү сууну керектөөнү эсепке алуунун автоматташтырылган системасы болуп саналат. Аталган программанын негизинде Нарын облусунун 100 миңден ашуун калкы таза суу булактарына жеткиликтүүлүккө ээ болот. Муну менен бирге 37 бала бакчада, мектепте жана саламаттыкты сактоо уюмдарында дааратканалар калыбына келтирилет жана 1160 үй чарбасы саркынды сууларды тазалоочу локалдык курулмаларга кошулат. Негизи программа 2 фазага бөлүнгөн. Биринчи фазасында 28 айыл камтылган. Анын жалпы бюджети 32,9 миллион сом болчу. Азыркы мезгилде кошумча каржылоо боюнча долбоор ратификациядан өтүп, биз ошол кошумча каржылоо боюнча жумуштарды баштадык. Ал жакта 38,8 миллион сом акча каражаты каралган. Гранттарды берүү максаттуу коомчулук жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн региондордун социалдык экономикалык өнүктүрүү программалары үчүн актуалдуу инвестициялык чакан долбоорлорду ишке ашырууда олуттуу колдоо болуп эсептелет. Бул ар бир аткарылып аткан долбоор бул социалдык экономикалык багыттагы өнүгүүгө багытталган долбоорлор болот. Себеби мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр да көрүп атасыздар, курулуштар көп жүрүп атат социалдык тармактар боюнча. Бул долбоорлор дагы ошол айыл жерлерде айыл жашоосун ушу жакшыртууга, салым кошууга да чоң өбөлгө түзүүчү долбоорлордун бири болот. Коомдоштуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоордун ишке ашуунун натыйжасында жерлерде социалдык экономикалык өнүгүүнүн негизги маселелери
маселелерин чечүү, сапаттуу кызмат көрсөтүүгө жергиликтүүлүктү кеңейтүү, аялдардын жана жаштардын жергиликтүүлүгүн колдоо жана коомчулуктардын демилгеси боюнча улуттук долбоорун ишке ашыруунун натыйжасында жерлерде социалдык экономикалык өнүгүүнүн негизги маселелерин чечүү, сапаттуу кызмат көрсөтүүгө жергиликтүүлүктү кеңейтүү, аялдардын жана жаштардын ишкердүүлүгүн колдоо жана коомчулуктарда аялдардын лидерлик потенциалын өнүктүрүү күтүлүүдө. Гүлбүбү Жанышбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.